Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бизге көптөгөн жакшылыктар дыруулугун, анын ичинде туура динди көрсөткөн, туура жолго салган Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Ошондой эле ар бир иште ыхластуулук менен ак ниеттүүлүктүн өзгөчө үлгүсүн көрсөтө алган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салават дуалар болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн адамзаттын жашоосунда эң зарыл болгон, амалдардын эң өзөгү болгон, негиз болгон, адамдардын амалдарынын кабыл болушуна бир негиз болгон ниет тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мен аты жөнүм Эркинбек уулу Талгатбек. Ниет дегеле, ниет деген эмне? Ниетти ар ким, ар түрдүү адам ар кандай түшүнө алат. Ниет деген негизи алымдарыбыздын айтуусунда адамдын ички сырткы амалдарынын дал келүүсү мына ушул ниет деп аталат. Ибадаттар ар кандай бөлүнөт. Ошонун ичинен бул ниет адамдын жүрөк менен аткарыла турган амал болуп эсептелет. Ал эми өзүбүздүн көнөргүс каада салтыбызга баш баксак, ата бабаларыбыздын бул нерсеге өтө чоң маани бергенин көрө алабыз. Жакшы ниет жарым ырыс деген кеп бар. Бул дегени адам ар бир иште аткарууда жакшы ниет койсо, ыхлас менен аткара турган болсо, анда ошол иштин жарымын аткарды деген маанини билдирет. Бул дегени ар бир иштин алдында Алланын ыраазычылыгы үчүн, эл үчүн, жер үчүн жакшы ниет менен амалдарды аткара турган болсо, анда ошол иштин мөмөсүнүн жарымына ээ болду дегенди түшүндүрөт. Шариятыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям куттуу хадисинде айтат: "Иннамал а'малу бинният". Чындыгында амалдар ниетке байланыштуу. Адам эмне ниет кылган болсо, ошол ниетке жараша болот. Ар бир ишибиздин натыйжасы биздин ишибизден көз каранды. Жакшы ниет менен болгон болсо, жакшы түшүн берет. Буга мисал шариятыбызда ушундай икаялар, окуялар бир өрнөк үчүн, сабак үчүн айтылат. Ошондо бир икаяны айтып берейин. Бир адам ниети түз, ыхластуу адам өзүнүн ибадатын кылып, сыйынып, Кудайга ибадат кылып жүргөн болот. Күндөрдүн биринде адамдардын бири келип: "Эй ыхластуу адам, эй ниети түз адам, сен Кудай Таалага ибадат кылып сыйынып атасың, а бирок адамдар бакка сыйынып кетти. Сен андан көрө барып ошол адамдарды бакка сыйынып кеткен жеринен тоспойсуңбу, тыйбайсыңбы?" дейт. Анда жанакы ыхластуу ниети түз адам ачууланып, балтасын көтөрүп барып, жолдо баратканда бир айбаттуу көрүнгөн, чоң бир айбаттуу көрүнгөн шайтан көрүнөт, жолугат. "Кайда баратасың?" десе, "Мен адамдар бакка сыйынып кетиптир. Ошол бакты балта менен кыйып салайын деп ошого баратам" дейт. Анда жанакы адам айтат: "Сен ал бакты кыйбагын, артка кайткын. Мен сага күндө эртең менен ойгонгондо жастыгыңдын астынан бир алтын табасың" деп жанакы шайтан муну азгырат. Бул адам артка кайтып, күн эртең менен ойгонсо, жастыгынын астынан караса бир алтын теңге чыгат. Биринчи күнү чыгат, экинчи күнү чыгат, үчүнчү күнү чыгат, төртүнчү күнү караса, жанакы алтын жок болот. Алданып калган сезген адам кайра ачууланып, балтасын көтөрүп жолго чыгат. Барып бакты кыйып салайын деп. Жолдо баратканда арык адамдын кейпин кийген шайтан жолугат. Жолугуп: "Кайда баратасың?" десе, "Мен бакты кыйып салайын. Адамдар бакка сыйынып бараттыр. Ошол бакты түбүнөн кыйып салайын деп баратам" дейт. Анда жанакы арык кейпин кийген шайтан адамдын колундагы балтаны дароо эле, оңой эле, жеңил эле алып алат. Таң калган адам сурайт: "Сен мурун чоң адамдын, айбаттуу адамдын сөйлөкөтүнө келип, менден балтаны тартып ала алган жоксуң. Ал эми арык адамдын кейпинде келип, менден бул балтаны оңой эле алып алдың" деп таң калып сураганда, жанакы адам айтат: "Сен биринчисинде Аллах үчүн, Кудай үчүн
ниеттің түзү болуп ачууланып бараткансың. Ал эми азыр болсо сен алтын үчүн, байлык үчүн ачууланып баратасың. Ошондуктан Кудай Таала биринчисинде сага күч кубатты берген, анда сенин ниетиң түз болчу. Кабыс Аллах үчүн ниетиңди оңдоп ачууланып бараткансың. Аллах Таала сага күч кубат берген. Ал эми сен азыр болсо байлыкка, алтынга кызыгып алданып калганың үчүн сен Кудай үчүн эмес, сен алтын үчүн ачууланып, ниетиң бузулуп бараткандыгың үчүн сен Кудай Таала сенден күч кубатты алып койду дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, эгерде биз ар бир ишибизде ниетибизди оңдоп, ниетибизди түз коюп, калыс Аллах үчүн кыла турган болсок, анда биздин ар бир ишибизге бир натыйжа берет, ар бир ишибизди Кудай Таала кабыл кылат. Бул ниет, бул амалдардын луббул айбадати, амалдардын бир маңызы, өзөгү, чучугу болот. Ва рухуха, жана анын жан дүйнөсү болот. Адам жаны жок болсо жашай албагандай, адамдын туура ниети болбосо, анда амалдары кабыл болбойт. Ошондуктан баардыгыбыз ниетибизди оңдойлу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.